Президент жеңил автоунаасы жок экенин декларациясында көрсөткөн. Мамлекеттик салык кызматы президент Сооронбай Жээнбековдун 2017 жылдагы декларациясын жарыялады. Былтыр өлкө башчысы 891 миң сом иштеп тапкан. Анын 2 үйү бар, бирөө дача жана айыл чарбага ылайыкталган 4 жер тилкеси бар. Андан сырткары МТС 80 үлгүсүндөгү тракторго ээ. Президент декларациясында жеңил автоунаасы жок экенин көрсөткөн. Ал эми Жээнбековдун жакын тууганы 3,7 миллион сом тапкан. Анын батири айыл чарбасына ылайыкташылган, 2 жер тилкеси жана Lexus үлгүсүндөгү автоунаасы бар. Булак Спутник KG. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн декларациясында 2017 жылы 100 миллион 118 миң сом тапканын көрсөткөн. Ал эми чыгымы 77 миллион сомго жеткен. Декларациясындагы маалыматтарга караганда, анын айыл чарба багытындагы жалпы аянта 9,1 гектарга жеткен, 2 жер тилкеси жана курулуп бүтөлөк объектиси бар. Ошондой эле Атамбаев уулуна ишенимдүү башкарууга өткөрүп берген 2 ишкана ээлик кылат. Жакын тууганы болсо дээрлик 7,4 миллион сом иштеп тапкан. Булак Спутник KG.